Азыркы убакта бизде минималдык пенсия канча турат суммасы? Урматтуу Абдахат Мамат Расулович, бул жерде бизде баягы минимальный пенсия деген, максимальный пенсия деген түшүнүк жок. Бирок орточо пенсия деп эсептелинет. Орточо пенсия 5604 сом болуп атат. Анда эң аз пенсия канча суммасы? Бул жерде эң аз пенсия алгандардын суммасы ар кандай болот. Бул себеби бул толук эмес, жана стажы жок, 1 жыл, 2 жыл стаж менен чыккандар да бар. Бизде ошон үчүн 1300 сомдун тегерегинде 400 сом менен чыкканда пенсия болот. Себеби анын болгону 1 эле жылдык стаж болсо, биз ошо сыяктуу болуп эсептелип калат да. Анда ошо 1000 сомго чейин алган канча пенсионер 1000 сомго чейин пенсия алат? Ушуну статистика барбы? 2000 сомго чейинки пенсионерлердин саны 10 миң киши 2000 сомго чейин пенсия алат. 2000 сомдон 3000 сомго чейин 92 миң киши пенсия алат. 3000 сомдон 4000 сомго чейин 86 миң киши, 4000 сомдон жогору уже калгандары 56 миң киши ошо жогору алат да. Орточо пенсия канча дедиңиз? 5604 сом. А бизде потребительский корзина канча Кыргызстанда суммасы? Бул пенсионердин жашоо минимум деңгээли деп коебуз. Ошого 4283 сом быйылкы жылга. Анда ошол баягы минимальный эң аз алган пенсионерлердин суммасын келечекте ошого жеткире турган планыңар барбы жокпу? Быйылкы жылга жанагы индексация биз мыйзам боюнча только баягы пенсияны көтөргөндө индексацияга түрүндө гана көтөрүп атпайлыкпы. Ошол себептен баягы ар бир кишинин ошо иштегенине жараша гана пенсия чектелет, иштегенине жараша гана пенсияны алгандай болот да. Анда ошол орточо пенсияны канча пенсионердин канча пайыз алат? 30 быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча жанагы жашоо минимумунан, то есть 4283 сомдон ылдый алгандардын саны 38%. Азыркы күнгө 38%, 38% ошо ылдый алат да ошондон. Анда значит 62% ошондон жогору алат. 4300 сомдон жогору 62% алат. Бул ошол статистика боюнча ошол аз алгандар секин ортого жетеби? Келечекте силер көп айтканда индексацияны ошол эң төмөн алгандарга көбүрөөк кошкон мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу? Бул жылыга чынын айтсак, жанагы индексацияны деле биз караганда ошол чекти коюп атпайлыкпы? Мисалы былтыркы жылкы боюнча алсак, ошол именно 4300 сомго чейинки пенсиянын базалык бөлүгүн 100 сомго көтөрдүк былтыркы жылдан. Ал эми камсыздандыруу бөлүгүн болсо 220 сомдон кем эмес кылып көтөрдүк. То есть анын негизгиси мыйзам боюнча эсептеп кошсок, ага бир 80 сом эле кошулмак болчу, а биз 320 сомдон кем кошкон жокпуз. Ошон үчүн ал категорияда камсыздалып атат. Ал эми андан жогорку алгандардыкы болсо коэффициент менен көбөйтүлүп атат дагы. Алардыкы баягы базовый бөлүгүнө 100 сом кошулбай эле калган өзүнүн камсыздандыруу бөлүгүнө коэффициент менен көтөрүлүп, бирок 320 сомдон кем эмес болуп көтөрүлүп атат. То есть бул категорияда защита болуп атат да. Ошондо эки жагы тең. Тигилердики да бул жылдан жылга мурун 40% болчу. Азыр былтыр 38 болду. Быйыл буюрса 36%га түшүрөбүз деп атабыз. Жылдан жылга бул категорияны азайтып келатабыз. Өзүңөрдүн мындай иш планыңар барбы? Жыл сайын мынча пайыз пенсияны көтөрүп турабыз деген. Же ал өкмөткө көз карандысыңарбы бул жактан? Бул өкмөттүн планы бар, биздин өзүбүздүн да иш план бар. Жыл сайын ошол пенсиянын көлөмүн, өлчөмүн көбөйтүү максатында. Быйыл көтөрө турган планыңар барбы? Быйыл көтөрө турган планыбыз бар. Токтом долбоору даярдалып өкмөткө киргизилген. Канча пайызга көтөрөсүңөр? Кол коюлса, бул эми орточо камсыздандыруу бөлүгүн бир 10%-тын тегерегинде көтөрүлөт. Бул камсыздандыруу бөлүгү да, базалык бөлүгүн алып салгандан кийинки камсыздандыруу бөлүгү орточо бирөөнө көбүрөөк кошулат, бирөөнө азыраак кошулат, бирок орточо 10%-тын тегерегинде көтөрүлөт. Акыркы убакта салык жакшы түшпөй атпайбы? Биздечи мына быйылкы жыл боюнча салык инспекциясы планын аткара албай атат. Ошол силерге да таасири тийип атабы? Ишкерлердин салык төлөгөндө алар соцфонддо төлөбөйт да, жабылып калгандачы. Кандай болуп атат бул жагы? Ооба, быйыл биз 1 январдан баштап биздин жанагы камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу функциябыз салык кызматына өткөн. Мен жана жогоруда айткандай, бүгүнкү күндө ошо 1 миллиард отставание болуп атат. Силерде ошол базаны кеңейтүүгө кандай иш чараңар бар? Анткени бул жерде ошол иштеген эле адамдарга оорчулук келип атат да. Салыштырмалуу бизде ошо соцфонддун баягы төлөмдөрү жогору турат. Кээ бир мамлекет анан бизде ишкерлер көбүнчө айлыкты конвертте берип атпайбы? Ошол базаны кеңейтиш үчүн, аларды кызыктырыш үчүн кандай иш чараңар бар?
Туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бизде баягы жумушчу топ түзүлүп, былтыркы декабрда түзүлгөн болчу. Ошол жумушчу топ 3 багытта, 3 группага бөлүнүп, май айына чейин толук кандуу иштеп бүттүк. Май, июнь, июль, август айы биз бүт региондорду, республиканын баарын кыдырып чыктык, сунуштардын баарын карадык. Азыр биз 4 октябрга деп белгиледи элек. Тилекке каршы депутаттардын көбү ошол күнгө бошобой калды, башка күнгө жылдырып атабыз. Ошонун жыйынтыгы болуп чыккандан кийин анан айтабыз. Ал жөнүндө иш жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ошондо Түшүрүү, анан көмүскөдөн чыгаруу максатында кандай тарифтерди, механизмдерди кандай кылып алып келебиз. Бул жерде эми аябай мындай кылдаттык менен карабасак, бул аябай орчундуу, коркунучтуу маселе. Кокус баягы расчеттору, эсептери туура эмес эсептеп туруп түшүрүп алсак, кийинки жылы биз пенсияны төлөй албай калган коркунуч болот да. Ошон үчүн муну аябай жакшылап карап туруп, анан кийин ошол бирок мындай түшүрүүгө болгондо, баягы НДСти 20%дан 12%га түшүрүп атканда дагы коркунуч болгон, бирок кийин 12%га түшкөндөн кийин көбөйдү да суммачы. Мен ойлойт элем, силер ушу коркпой эле түшүрсөңөр, ишкерлер ачыкка чыга белет экен да. Экинчи жагынан, эгер соцфонд түшкөндө, мисалы үчүн, ишкерлер 2 эсе көбүрөөк кылып көрсөтө башса, подоходдон 2 эсе көп түшөт да бюджетке. Ошону сүйлөшпөйсүңөр өкмөт менен. Соцфонд түшүрөйлү, ачыкка чыгат көбү. Бирок ал жерге соцфонд мисалы үчүн 27,5 эмес, 17,5 болсо, бирок подоход алар суммасын 10 миң, 20 миң көрсөтсө, подоходдон 2 эсе көп түшүп атпайбы? Өкмөткө пайда болот ал жактанчы, салык жагынан. Мына ошону караш керек. Анткени бир эле ушул жолу бар да, башка жолу жок. Канча комиссия иштесеңер деле, төлөм түшүрмөй сайын башка жолу жок да көбөйтүүнүн. эске алабыз. Рахмат.